чыныгы таза пайда мынча болду. Самаркандек айыл өкмөтүнөн тандалып алынган 50ге жакын катышуучу 5 күндүк окуудан өтүп, ишкердикти баштоо жана өнүктүрүү боюнча теориялык билим менен катар практикалык көндүмдөрдү да өздөштүрүштү. Сабактардын жүрүшүндө алар бизнес жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүп, топтук жана жеке практикалык тапшырмалар аркылуу алган билимдерин бекемдешти. Өтө жөнөкөй тилде түшүндүрүп атышат. Анан бул тренингдер ар дайым өтүлүп турушу зарыл экен. Атайын ушул биздин жеке өзүбүздүн турмушубузда дагы, келечекте дагы керек. Катышуучулар финансылык сабаттуулук, продукт менен иштеп чыгуу, продукциянын дизайны, таңгактоо жана бренд, рынокко чыгуу, илгерилетүү жана сатуу, бизнести пландаштыруу жана башка темалар боюнча билим алышты. Бул окуулар айыл жергесинде жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жаштар менен аялдардын ишкердик демилгелерин колдоого жана үй бүлөлөрдүн киреше булактарын көбөйтүүгө багытталган. Негизинен бул долбоорго биздин Баткен областынан 3 айылдык аймак тандалып алынган. Лейлек районунан Кеңтала айылдык аймагы, Баткен районунан Самаркандек айылдык аймагы жана Кадамжай районунан Исхак Булоткон айылдык аймагы тандалып алынган. Бүгүнкү иш-чара болсо ушул коомдоштуктардын демилгеси менен улуттук долбоордун жашоо каражаттарын колдоо программасынын алкагындагы окутуу болуп жатат. Бул программанын алкагында ар бир айылдык аймактан 100 катышуучу жашоочулар ушу максаттуу айылдык аймактарыбыздан тандалып алынган. Окутуунун жүрүшүндө ар бир катышуучу өзүнүн бизнес идеясын иштеп чыгып, аны экономикалык жактан негизделген бизнес долбоорго айлантуу боюнча практикалык иштерди аткарды. Даярдалган долбоорлор келечекте өз ишин баштоого же учурдагы ишкердикти кеңейтүүгө негиз болот. Ушул программанын негизинде мындан кийин биз өзүбүздүн жеке бизнестерибизди мындан ары өнүктүрсөк болот. Катышуучулар ар бир айыл өкмөтү тарабынан алардын буга чейинки ишкердик тажрыйбасы жана келечектеги бизнес пландары эске алынып тандалган. Жыйынтыгында алар алган билимдерин өз ишмердүүлүгүндө колдонуп, даяр бизнес долбоорлорун ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алышат. Окутуу өлкөнүн 7 облусунда ишке ашырылат. Жалпысынан 4000 жаран окуудан өтөт. Хафиза Сыдыкова, Жанболот Мамашакир уулу, жаңылыктар.